Кыргызстан Орто Азияда жайгашкан тоолуу кооз өлкө. Кыргызстан өзүнүн кооз жаратылышы жана меймандос эли менен белгилүү. Бирок тилекке каршы дагы деле көмүскө ачкачылык көйгөйлөрү кезигет. Көмүскө ачкачылык деген эмне? Бир түрдүү тамактануудан витаминдер жана минералдардын жетишсиздиги көмүскө ачкачылык ден соолукка коркунуч туудурган бир катар зыян кесепеттерге ээ. Кыргызстанда көмүскө ачкачылыктын көптөгөн зыяндарынын бирөөсү балдардын боюнун өспөй калышы, ошондой эле төрөт курагындагы аялдардын жана балдардын темир жетишсиздиктен келип чыккан аз кандуулук оорусуна жалдыгуусу. Балдардын боюн өспөй калышы бул баланын өзүнүн жашына караганда боюнун кичинекей болушу. Мындай көйгөй көбүнчө начар тамактануунун айынан болот. Эгерде дүйнө жүзүндө ар бир 4-же 149 миллион баланын бою өспөй калса, ал эми Кыргызстанда ар бир 7-5 жашка чейинки баланын бою өспөй калган. Аз кандуулук бул негизинен темирдин жетишсиздигинен келип чыккан илдет. Дүйнө жүзүндө ар бир 3-чү төрөт курагындагы аял жана ар бир 4-чү бала аз кандуулукка чалдыккан. Кыргызстанда дагы темир жетишсиздик анемиясы олуттуу көйгөй болуп саналат. Ар бир 3-чү төрөт курагындагы аял жана ар бир 4-чү 5 жашка чейинки бала аз кандуулукка чалдыккан. Аз кандуулуктун аялдар үчүн коркунучтуу болгон кесепеттери: ишмердүүлүктүн азайышы, алдын кетиши, баштын көп оорусу жана дайыма чарчаңкы абалда болуу, жашоо сапатынын начарлашы, көбүрөөк инфекциялык ооруларга дуушар болушу, бала аз салмакта төрөлүшү мүмкүн. Кош бойлуулук мезгилиндеги энелердин аз кандуулугу төрөлгөндөн кийинки баланын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Мындай балдар ден соолугунун өнүгүшүндө тең туштарынан артта калышат жана бат-баттан ар кандай жугуштуу ооруларга жана темирдин жетишсиздигине байланыштуу анемияга дуушар болушат. Аз кандуулуктун балдарга болгон кесепеттери: акыл эсин өнүгүүсүндө жана окуп үйрөнүү жөндөмдөрүндө тоскоолдуктардын жаралышы, физикалык өнүгүү жактан жабыркашы, табитинин төмөндөшү, дайыма чарчаңкы абалда болушу, иммунитеттин төмөндөшү. Достор, эми силер тамактануунун ден соолукка болгон таасирин билип алдыңар. Туура жана ар түрдүү тамактанып, ден соолукта болгула. Бул маалыматты алгандан кийин силер азыктанууга болгон мамилеңерди толук баалуу тамактануу багытына өзгөртүп, мыкты азыктануу адаттарын кабыл аласыңар деп үмүт кылабыз. Ошондой эле кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, өз убагында дарыгерлерге кайрылгыла. Биздин социалдык тармактарда алдыңкы жана ден соолукка пайдалуу азыктануу тажрыйбалары жарыяланып турат. Катталгыла.